Жерге бизге улуу жеңиштен келгенине 70 жыл. Айтканга жеңил болгону менен миңдеген мекендештерибиздин өмүрү, энелердин көз жашы, дегеле улуу кыргыз элибиздин кеңпейилдиги, сабырдуулугу менен бул жеңишке ополтоодой салым кошконубузду тарыхтын бетинен өчпөгөн алтын тамгалар далилдеп турат. Улуу майрамга өлкөбүздүн булуң бурчунда 7 дубандын бала бакчасынан тартып, жеке ишкерлерге чейин жеңиштин 70 жылдыгына салым кошуп, ардагерлерге көңүл буруну унут калтырышкан жок. Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө Исмаил Матраимовдун жаркын элесине арналган спорттук мелдеш жеңиш күнүнө арналып 5-чи жолку азем өзгөчө деңгээлде өттү. Мелдешке райондун ар бир айыл өкмөтүнөн 20 команда жана Бишкек шаарынан курама командалары катышышты. Ушул эле учурда аталган фонддун көмөгү менен кичи футбол аянтчасынын да ачылышы болду. 15 000 кишинин коштоосунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Темир Сариевдин катышуусунда ардагерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу менен башталды. Ушул жерде улуусу да, сулуусу да, күчтүүсү да отурат чогулуп. Эң оболу ушул чоң кызматка келип, биринчи расмий иш сапарым Ош областында болуп отурат. Ушул чоң улуу майрамдын астында сиздер чогулуп, сиздер менен көрүшүп, сиздерди ушул 70 жылдык улуу жеңиш майрамынын астында куттуктап турганыма мен абдан сыймыктанам. Майрамыңыздар менен. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмек Сарсеновичтин 1945 жылдардагы улуу жеңиштин 70 жылдыгынын карата медалын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн премьер-министринин баалуу белектерин Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сариев Темир Аргамбаевичтен суранабыз. Ушул иш-чараны жылда уюштуруп келген абабыз Исмаилдин балдарына чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Ушундай иш-чара уюштуруп бергендерди биз колдошубуз керек. Булар менен биз сыймыктанышыбыз керек. Мына абабыз Исмаил дагы ушул сүйүнүштө бүгүнкү кубанычты көрүп бир оон абалда болуш керек. Исмаил аба, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торку болсун. Сизге чоң ыраазычылык элдин атынан. Дагы бир рет майрамыңыздар менен ар дайым ушундай тынчтыкта, аманчылыкта, майрамдын үстүндө жолугушуп жүрө берели. Рахмат. Ошондой эле мамлекеттик кадр кызматынын директору Алы Карашев, президенттин аппаратынын жетекчисинин мурунку орун басары Икрамжан Илмиянов жана бир топ эл өкүлдөрү катышышты. Салтанаттын жүрүшүндө ички иштер министри Мелис Турганбаев Кара Суу районунун ардагерлерине милициянын 90 жылдыгына даярдалган медалдар менен сыйлады. Мына Кара Суу району боюнча 29 ардагер бар экен, анын ичинен 24-ü ушул согушка катышып, калган 5-өө ушул тылда кызмат өтөптүр. Эми мен убакытты көп албай, барыңыздарды ушул бүгүнкү спорттук майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап өтөм. Спортсмендерге кааларым бүгүнкү ушу мелдеште күчтүүлөр жеңсин, эч кандай кырсыгы жок бүтсүн. Анан уруксат берсеңиздер ушул аксакалдарыбызга министерствонун атынан бир медалдарыбыз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат бериңиз. Абдуллаев Жума, Абдрахманов Мухтар. Исмаил Матраимовдун жаркын элесине арналган мелдештин жүрүшүндө инсандын жеке иштери жөнүндө замандаштарынан сураганыбызда мындайча ой бөлүштү. Мен чарба жетекчиси болуп, бул досум мага жардамчы болот. Ошондо биздин чарба өндүрүш боюнча, мамлекетке сатуу боюнча айыл чарба продукттарын жогорку көрсөткүчтөрдү камсыз кылган чарба болду. Ошонун эсебинен ЦККПС, СОБИН, МССПСин бир топ жолу өтмө кызылтууларын жеңип алганбыз. Акчалай сыйлыктар менен. Ушул Исмаил досумдун уюштуруучулук жөндөмү зор эле. Менин как оң колум катары мага жардам берет эле. Ушуларды эскерип досума
рахмат айтамын. Мына балдары жақсы шықты. Атаның емгегін қалдырмастан мына ескеру кешелерін өткөріп, мына ондай жақсылықтарды қылып отырады. Ол балдарға омат берсін мындан ары. Бақытты болсын. Тапқандарына Құдай баракасын берсін. Алла Таала бұларды түрлі қырсықтардан сақтасын. Бар болсын, бай болсын. Жаштайыбыздан қолға армашып, 5 ұл, 3 қызды тарбияладық дейді өз сөзінде Исмаил Матраимовтың өмірлік жұбайы Апиза Матраимова. Емгекті сүйген, жақсы кішілі, ошо балдардағы ошо атасын жолын жолдап, спортты, ошо мелді эме спорттарды уюштуруп атышат. Өзі спорттың чебери болгондуктан балдарын да спорт менен эмгекке бекем тарбиялады. Бүгүн мынтип улуу жеңиштин 70 жылдыгында жаркын элесине арналган 5-чи мелдештин өтүшү мени кубандырат. 5 уулу тең мамлекеттик кызматтарды аркалап, атасынын керезин унутушкан жок. Ортодон атасынын атынан фонд түзүп, ушундай самалыктарды өткөрүп, таланттуу спортсмен балдардын эл аралык мелдештерге катышуусуна жардамдарын берип турушат. Биригем дүйнө деген ушудур. Балдарынын чоңоюп, өз алдынча чоң иштерди жасаганын көрбөй калды деп ой бөлүштү Апиза апа. Эми Кудайым иши кылып, балдардын өмүрүн берсин бала. Ошол иштер илгери болсун, жолдор ачык болсун. Ушу эли журтка дагы эсенчилик, аманчылык, тынчылык Кыргызстаныбызга ушундай менин балдарымдай балдар көбөйө берсин. Кыргызстан өнүгө берсин, өсө берсин. Спорт бул келечектеги муундарды туура жолго тарбиялоонун бирден бир булагы. Спорт менен машыккан бала ичимдик да ичпейт, тамеки да тартпайт. Ден соолугу таза жаштар өлкөбүздүн да келечеги дейт өз сөзүндө фонддун жетекчиси Искендер Матраимов. Негизги өтүшчү максаттардын негизгиси жаштарды спортко тартуу, улуттар аралык ынтымактуулукты сактоо. Кыргызстанда биз бардыгыбызды ойлоп жүрөбүз, митинг өткөрүп, же башка нерселерди өткөрүп, ошол жаш муундарды, өсүп келаткан муундарды спортко тартсак, көбүрөөк бизде Кыргызстан тезирээк өнүгүп кетет. Мелдешке эл аралык судья Бахадыр Кочкоров да катышып, өз оюн ортого салды. Мына көп жерде болом, балдарга бүгүнкү күндө көп мамлекет мына Йемен, Украинада, Кыргызстанда болуп атат. Бул бардыгы балдар бекер жүргөндөн болот да. Шуна комплекс болсо, анан балдар спорт менен, не только футбол, любой вид спорт менен шугулданса, ошондо анан ушундай кырсыктар болбойт. Анан балдарда жакшы потенциал бар, биз балдарда условия кылып беришибиз керек. Мындай условия болсо, обязательно подготовка болот. Соңунда мелдештин жеңүүчүлөрүнө жалпы саны 300 000 сомду камтыган сыйлык тапшырылды. Бизде жылдан жылга биздин райондогу спортко болгон кызыгуу, спортко болгон баягы жаштардын өсүшү өтө күчөп кетип атат. Мен ойлойм, эндиги жылы будан да күчтүү болот деп. Эндиги жылы будан дагы жакшыраак болот деп. Мен Кудайдан тилеп кетет элем, ушу Карас районунда дагы чоң спортсмендер чыгып, мына сүрөттө көргөндөй ушу Кыргызстандын чемпиондору болуп жүрө берсин. Үмүт Мукамбетова, Кабарлар KG сайты.